Биздин YouTube каналына катталып, лайк басканды унутпаңыз. Ассаламу алейкум достор, кутман күн. Күндүн жамгырдын азайышы менен, күндүн ысышы менен вирустук оорулар токтойт дагы курт кумурска зыянкечтердин күч алуусу баштайт. Саратан кирди, жамгырлар азайды, күндө аз-маз жамгыр болбосо дээрлик жамгыр жок. Вирустук ооруларга дарылоону токтотуп, азыр карантиндик ооруга кирген 7 объекттин бири көзгө көрүнбөгөн жөргөмүш кенеси боюнча желе тарткан зыянкеч боюнча тартайын деп атам. Азыр ушуну дарылоонун алдында турам. Дарылаганча бул кандай оору, эмне кылат, кандай байкаса болот, ошол боюнча маалымат берип кетейин. Достор, алдыбызда турган алма кене жөргөмүшү менен ооруп аткан алма. Азыр камерадан көрүнбөйт болуш керек. Менин көзүмө көрүнүп турат. Көпчүлүк муну байкабайт. Байкагандар дагы бар. Бул жөргөмүш кенеси желе тарткан жалбырактын хлорофилин жеген зыянкеч болуп эсептелет. Жакындан тартайын мынакей. Желе көрүнүп турган болуш керек. Мына агарып тургандар, мына ушул агарып тургандар. Булар ошолор кене болуп эсептелет. Мына ушулар, мына агаргандардын баардыгы кене. Мына көрсөтөйүн. Мына. Бул желе тарткан жөргөмүш кенеси. Мына ушул кенелер билимсизден жалбырагын жеп отуруп, алманы жалбыраксыз таптакыр калтырып коюшу мүмкүн. Бул карантиндик болуп эсептелген себеби булар өтө тездик менен көбөйөт. Bir жылда 2, 3, 4 күн ысык болсо 5 поколениеге чейин коюшу мүмкүн. Ошондуктан булар карантиндик болуп эсептелет. Эгер багыңыздарда ушундай жөргөмүш кенени байкадыңыздарбы, анда сөзсүз өтө тездик менен дарылашка туура келет. Бул жалбырактын асты, мына астыдан бери, үстүнөн бери жей берет. Ошондуктан дары чачканда үстүнөн эмес, астынан дагы дары чачышка туура келет. Бул бир жума аралыгында 3 жолу кайтарып чачуу менен жок кылууга болот. Эгер муну тездик менен токтотпосоңуздар, анда алмалардын ширесин тартып алат, шимирет, жалбыраксыз калат дарак. Натыйжада мөмөңүздөр даамсыз жана майда болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан муну менен сөзсүз күрөшүү керек. Ошондой эле дагы бир оорунун түрү мына алдында көрүнүп турат, мына. Кызыл точка көрүнүп турса керек алмада. Мына ушул шитовка, кызыл шитовка деп коет. Кара шитовкасы дагы бар. Мына ушул килеш жана калканча ооруларына каршы сөзсүз дарылаш керек. Азыр мен чачып аткан дарыны көрсөтөмүн. Достор, мынакей. Амайт пропар деген акарацид дары. Булар атайын килештерге жана ошондой эле шитовкага чыгарылган атайын дары. Мына жазылып турат, мына килеш. Килеш кайсыл мөмө жемишке дарактарга түшсө, ошолорго чачылат. Расход мында жазылып турат, көрүп турасыздар. 1 гектар жерге 1,5 литр. 100 литр сууга 15 грамм. Мына ушул дары кошулат. Мына ушундай составта болот. Азыр мына ушул килештин алдын алуу үчүн ушул дарыны чачып чыгабыз.